Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ташматов. Америка Кошмо Штаттары менен Европа биримдиги Иранга 3 катуу талап коюп, сүйлөшүүлөрү жыйынтыксыз аяктады. Бул тууралуу The New York Times гезити жазды. АКШ жана Европа өкүлдөрү Тегеран менен сүйлөшүүлөрдө 3 негизги талап койгон. Алар уранды толук байытууну токтотуу, баллистикалык ракеталардын аралыгын жана санын чектөө, ошондой эле жакынкы чыгыштагы Иран колдогон топторго, тагыраагы Хамас, Хезболла жана Хуситтерге колдоону токтотуу талабын койгон. The New York Times басылмасы булактарына таянып жазгандай, акыркы жумада сүйлөшүүлөрдө эч кандай жылыш болгон эмес. Иран АКШ президенти Трамптын шарттарына макул болууга даяр эместигин көрсөтүүдө. Тегерандын пикиринде бул талаптар 12 күндүк согуштан кийин алсырай баштаган өлкөнүн таасирин мындан ары да солгунутат. Ал кагылышта АКШ Ирандын 3 ири өзөктүк заводуна аба соккуларын урган. АКШтын президенти Трамп Иранга каршы жаңы ири сокку уруу мүмкүнчүлүгүн карап жатат деп билдирет CNN. Мына сырткары Ирандын лидерлерине жана коопсуздук күчтөрүнө абадан сокку уруу, ошондой эле Ирандын өзөктүк объектилерине жана мамлекеттик мекемелерине кол салышы да мүмкүн. Бирок акыркы чечим азырынча кабыл алына элек. Трамп ошондой эле Абрахам Линкольн аскердик флоту Ирандын чек араларына жакындап калганын белгиледи. АКШнын расмий өкүлүнө шилтеме жасап, америкалык аскерлерди Ирандын мүмкүн болгон өч алуусунан коргоо үчүн жакынкы чыгышта Патриот жана Саат сыяктуу абадан жана ракетадан коргонуу системаларын жайгаштырып жатканы кабарланды. Ирандын Бириккен Улуттар Уюмундагы миссиясы өз ара урматтоого негизделген диалогко даяр экенин, бирок эгер Тегеранга кысым көрсөтүлсө, ал өзүн коргоп, мурда болуп көрбөгөндөй катуу жооп кайтарарын билдирди. Иран өз күчтөрү АКШнын ар кандай аскердик операциясына жооп кайтаруу үчүн даяр турганын эскерткен. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракши өлкө жаңы өзөктүк келишимге ачык экенин маалымдаган. Венесуэланын куралдуу күчтөрү президенттин милдетин аткаруучу Делси Родригести башкы командачы катары таанып, убактылуу лидерге баш ээрин жарыялашты. Министрлер Родригеске коопсуздук кызматтары жана куралдуу күчтөр президенттин милдетин аткаруучуга берилгендик менен кызмат өтөөрүн айтып ант беришти. Венесуэланын оппозиция лидери Мария Корина Мачадо АКШтын мамлекеттик катчысы Марко Рубиога кайрылып, Венесуэлага мүмкүн болушунча тезирээк кайтып баргысы келерин айтты. Ал ошондой эле чек ара коопсуздугунун кепилдиктери өзү үчүн гана эмес, көп жылдык саясий башаламандыктан улам жер которгон миллиондогон венесуэлалыктар үчүн да зарыл экенин баса белгиледи. Эскерте кетсек, буга чейин АКШ президент Николас Мадурону Каракаста жубайы менен кошо кармап, Нью-Йоркко өткөрүп берген болчу. Латын Америкасынын лидерлери Венесуэланы саясий бөлүп жарууга жана АКШтын акыркы кийлигишүүлөрүнө каршы аймактык тилектештикке чакырып, өнүгүү форумуна чогулушту. Бразилиянын президенти Лула АКШны Латын Америкасы жана Кариб деңиздериндеги мамлекеттерде бөлүнүп жарылууну жараткандыгы үчүн сынга алды. Ал эми Колумбиянын президенти Густаво Петро Венесуэланын мурдагы президенти Мадурону сотко берүүнү сунуштады. Экономикалык форумга Эквадор, Боливия, Гватемала жана Чилинин лидерлери да катышты. Миннеаполисте 37 жаштагы Алекс Спрейдин өлүмүнө катышкан 2 федералдык иммиграция агенти эмгек көргүүгө чыгарылды. Акыркы окуялардан улам коомчулукта нааразычылык күчөдү. АКШтын президенти Дональд Трамп чыңалууну басаңдатуу керектигин айткан. Миннесота штатынын губернатору Тим Уолтс дем алыш күндөрү федералдык агенттер аты өлтүргөн АКШ жараны Алекс Спрейди эскерүүгө барды. Башаламандык күчөп бараткан учурда ал жоопкерчиликти алууга жана федералдык күчтөрдү шаардан чыгарып кетүүгө чакырды. Орусия Украинанын Запорожье аймагына дрон соккуларын жасап, турак жайлар талкаланды жана өрт чыкты. Андан кеминде 3 адам каза болуп, 1 адам жаракат алды. Орусиянын ракеталары жана дрондору түн ичинде Украинанын башка шаарларына да сокку уруп, курмандыктардын саны өстү. Тараптар согушту токтотуу боюнча кийинки сүйлөшүүнү 1 февралга белгилешкен. Ал арада Германиянын канцлери Мерц Украинаны 2027-жылы Евро биримдикке кошулбайт деп билдирди. Бул тууралуу DPA маалымат агенттиги кабарлады. Анын айтымында Киев Копенгаген критерийлерине жооп бериши керек. Бул көбүнчө бир нече жылга созулат жана ал нерсе ишке ашкыда эмес деген. Биз Украинаны акырындык менен Евро биримдикке жакындата алабыз. Бул нерсеге жетүү мүмкүн, бирок мындай тез кошулуу мүмкүн эмес деп билдирди. The Financial Times буга чейин тынчтык келишими макулдашылса, Украина 2027-жылдын 1-январына чейин коопсуздук кепилдиктерин гана эмес, ошондой эле Евро биримдикке да кошуларын жазган.
Индияда Нипах вирусунун чектелүү жайылышы Азия өлкөлөрүнүн бийликтерин вирустун жайылышын ооздуктоо үчүн аэропортторду медициналык текшерүүнү күчөтүүгө алып келди. Борбордун маалыматы боюнча өткөн жылдын декабрынан бүгүнкү күнгө чейин Индиянын Батыш Бенгалия штатында Нипах вирусунун 2 гана тастыкталган учуру катталган. Бирок аныкталган бардык байланыштар карантинге алынып текшерилгенден кийин вирус борбордук жана мамлекеттик саламаттык сактоо агенттиктеринин координацияланган аракеттеринин аркасында негизинен токтотулганы кошумчалады. Ошол эле учурда Сингапур Түштүк Азиядан келген саякатчылардын көзөмөлүн күчөтүп, дене табын текшерүүнү жүргүзө турганы кабарланууда. Кристин бороону Португалия менен Испанияны каптап, кеңири кыйроолорго, электр энергиясынын өчүшүнө жана каттамдардын үзгүлтүккө учурашына алып келди. Шамал Пиреней жарым аралындагы коомчулуктарга олуттуу зыян тийгизди. Португалияда катуу шамалдан улам бак дарактар кулагандыктан 850 миңден ашык тургун электр жарыгысыз калды. Анткени үйлөрдүн чатырлары, жолдорду жана темир жол линияларын жаап алган. Жол белгилери учуп кеткен. Эң катуу жабыркаган райондордун бири болгон Лияда кеминде 3 адам каза болду. Үйлөрдүн чатырлары учуп, бак дарактар тамыр менен жулунуп, көчөлөр таштандыга толгон. Португалияны каптагандан кийин Кристин бороону чыгышты көздөй Испанияга жылды. Аналитиктер АКШнын карызынын өсүшүн, доллардын арзандашын, борбордук банктын сатып алууларын жана дүйнөлүк сооданын бөлүнүп жарылуу коркунучун негизги факторлорду катары аташты. Күмүштүн баасы $120 чекке чейин көтөрүлүп, кескин жогорулады. Металл быйыл 60%дан ашуун кымбаттаган. Жакынкы чыгыштагы чыңалуу жана Федералдык резерв системасынын АКШнын пайыздык чендерин өзгөртүүсүз калтыруу чечими базарларга өз таасирин тийгизип жатат. Илон Маск Tesla компаниясы эми электр унааларын чыгарууну токтотуп, адам сымал роботторду чыгара баштаарын айтты. Инвесторлор менен болгон телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда ал мындан кийин Калифорниянын Фремонт шаарындагы автоунаа заводу гуманоид роботторун чыгара баштаарын айткан. Өз пландарын айтып жатып, Маск багытты өзгөртүп, келечекке карай жылууга убакыт келди деп белгиледи. Ал Фремонт заводу жылына 1 миллионго чейин робот чыгарарын билдирди. Nvidia компаниясынын башкы директору Йенсен Хуандын айтымында, сантехниктер жана электриктер жаңы миллионерлерге айланат. Ал жасалма интеллекттин тездик менен өнүгүшүнөн улам көп айлык маяна төлөнгөн IT тармагына адистердин кереги жок болуп баратат. Дүйнө маалымат борборлорун жапыр түрдө курууда. Ал эми электриктер, сантехниктер жана курулуш жумушчулары жылына $100,000 ашык акча таба башташты. Жана бул чек эмес, деди ал. Кытайдагы мектептер үй тапшырмаларын текшерүү үчүн нейрон тармактарына өтүп жатышат. Система окуучулардын дептерлерин сканерлейт, каталарды талдайт жана бааларды коет. Бул мугалимдерди күнүмдүк жумуштан бошотот жана окуучулардын алсыз жактарына көңүл бурууга мүмкүндүк берет. Сиздер дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныша алдыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламат болуңуздар.